Жергиликтүү кеңештерге кайрадан шайлоо өтүп жаткан Бишкек, Токмок жана Ош шаарларында таңертен 326 шайлоо тилкеси ачылып иштеп жатат. Айта кетсек, бул кайра шайлоого Бишкек шаарынан 18 партия, ал эми Ош шаарынан 8 партия, Токмок шаарынан 6 партия кайрадан катталган болчу. Ал эми жалпы жонунан 26 партиянын ичинен 2204 талапкер чыккан эле. Добуш берүү күнүн ачык деп жарыялаган Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Тынчтыкбек Шайназаров шайлоо учурунда коомдук коопсуздукту 3000 милиция кызматкери көзөмөлдөй турганын белгиледи. Безопасность на избирательных участках обеспечивает. Укук коргоо органдарынын атайын даярдыктан өткөн 3000ден ашык кызматкери шайлоо участкаларында коопсуздукту камсыздашат. Мындан тышкары ар бир шаарда ыкчам чара көрүүнүн координациялык топтору түзүлдү. Алардын курамына аймактык шайлоо комиссияларынын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кирет. Алар кырдаалга байкоо жүргүзүп, зарыл болгон учурда ар кандай укук бузууларга ыкчам чара көрүү үчүн бардык зарыл иш-аракеттерди жасашат. Шаардык кеңешке депутаттарды кайра шайлоо кечки саат 20-га чейин уланат. Эскерте кетсек, аталган шаарларда добуш сатып алуу фактылары аныкталып, үстүбүздөгү жылдын 11 апрелинде өткөн шайлоонун жыйынтыгы жараксыз деп табылып, кайра шайлоо 11 июлга белгиленген. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.